Кыргыз эл жомокторунан ай эмнеге капалуу жана купкуу жомогу сунушталат. Байыркы замандарда жер бетинде белгилүү бир хан жашаган экен. Аны Ай ата деп аташчу. Ал бай жана белгилүү болгон экен. Бирок хан алтын күмүштөрүн эмес, ушу сулуу кызын сактап турчу. Карыган Ай атага сулуу кызы жер бетиндеги нерсенин бардыгынан кымбат эле. Анан эле сулуу Айда бир кайгы пайда болот. Кыздын жүзүнөн күлкү кетип, кунар өчөт. Ал тынч, капалуу жана купкуу болуп калат. Карыган Ай атасы эмнени гана жасаган жок. Ал үчүн эмнелерди гана ойлоп таппады. Ага канча достору конокко келишти. Ага кандай гана ырларды ырдап беришкен жок дейсиң. Ал үчүн кандай гана той тамашаларды уюштурушкан жок. Эч нерсе жардам бербеди. Эчтемке анын жүзүндө жылмаюуну пайда кыла албады. Ай атанын хандыгында бир баатыр, жаш кеме кургуч жашачу. Ал эр жүрөк жана шайыр эле. Сулуу Ай аны дүйнө жүзүндөгүнүн бардыгынан катуу сүйүп калат. Буга чейин көп жолу хан сарайындагы тойлордо чет элдик баатырлар түгөнкүс байлыктарын сунуштап, Сулуу Айдын колун сурап келишкен. Бирок баары тетири жооп алышкан. Кары хан өз кызына жок дей алчу эмес. Ал болсо аларды сүйгөн эмес. Анткени азамат жигит кеме кургуч ал үчүн баарынан жакшы көрүнчү. Хан үйүндөгү жашоо канчалык сулуу кыз үчүн катаал болбосун, ал кеме кургуч менен жашыруун жолугушууларга качып кетчү. Ал дагы кызга аны дүйнөдө теңдеши жок сүйө турганын айткан эле. Кары Ай абдан катаал эле. Ал өз кызын жөнөкөй кеме кургучка аялдыкка бермек эмес. Кеме кургуч эмне кылса дагы белгилүү болууга, өзгөчөлөнүүгө аракет кылуу керек эле. Өзү тууралуу бүт дүйнө сүйлөй баштаса, ал ошондо хандын укмуштуу сулуу кызынын колун сурай алат эле да. Бир жолу Ай атанын хандыгына жүктөрү менен бир нече жолу келишкен соодагерлер ага жер жүзүндө кыйры жок деңиз бар экенин, ал деңизде арал тураарын айтып беришти. Ал жакта талаалар, бакшактар жана шалбаалар гүл ордуна алтын болуп, кымбат баалуу таштар гүлдөшөт экен. Аралда акактан тургузулган хан сарай турат. Анда эң чоң деңиз бермети бар. Берметте сыйкырдуу таш катылган. Ал жашоонун, акылмандыктын жана бакыттын ташы. Бул ташты ээлеп алгандын бардыгы түбөлүк жашайт. Анын акылы дайым тунук болуп, акылман болот. Анан чексиз бакытка ээ болот. Ал таш таңкы жылдыздай жаркырайт. Хан сарай апачык түстө болуп турат. Сарай жаш күн баатырга тиешелүү. Аны 7 шамал, 7 каардуу ага инилер кайтарышат. Алар аралга бир дагы чоочун кемени жакындатышпайт. Адам аттуунун буту ал жака баса электешет. Ай ата көп жолу айтат. Кимде ким акылдуулук менен бакыт ташын алып келсе, ага эч нерсени жок дебей, хандыкта аны биринчи адам кылат элем дейт. Сулуу Ай кызы бул тууралуу кеме кургучка айтат. Анан ал эмне болсо дагы ошол ташты таап алып келбесе, кайтпоону чечет. Ай кыз менен коштошуп, кеме кургуч алыскы деңиздерге карай кетет. Ал өзү менен кошу Сулуу Айдын шайырдыгын жана күлкүсүн ала кетет. Ошондон бери көп убакыт өтөт. Баатыр деңизчи кайта турган маал деле болду, бирок ал дагы эле келбеди. Кайгы жана кусалык Сулуу Айдын жүзүнөн кетпеди. Ал эми коноктор Ай ханынын үйүнө келип эле жатышты. Алыскы өлкөлөрдөн улам куда түшчүлөр келе беришти. Бирок Ай кыз кусалуу, сүйгөнү аны менен коштошкондон бери ого бетер жакшы көрүнүп калды. Сулуу кайгырып ыйлап жатты. Ой, мени укпай койбойт белең. Көрүп билбеген деңиз жана океандарга сүзбөй койбойт белең. Ошол каргышка калгыр ташты издебесең болмок. Эми мага
кайтпай каласыңбы сүйгөнүм деп кызы кусалуу. Ары карап атасы кайгырат. Анан атасынын жүрөгү чыдабай акырында кары хан дүйнөдөн кайтат. Күнү бою сулуу кызы ыйлай берет жана өзүнүн ак сарайында камалып отурат. Кечкисин болсо ал күйөөлөгөн көйнөгүн кийип көгүлтүр деңизге барып, жеңил кайыкка отуруп, тең туш жылдыз кыздар менен бирге көнгөн жолуна сапар алат. Алыстан сүйгөнүн көрүүгө аракет кылат. Ошондон бери көптөгөн жылдар өттү. Кыязы кеми коргоч эч ага эле өлүп калса керек. Бирок ар бир күнү жаш ханыша жолго чыгат дагы тынымсыз алысты тиктей берет. Мына ай эмнеге мынча капалуу? Эмнеге ал мынча куп-куу көрүнгөнү баарына түшүнүктүү болду окшойт. Анткени ал түнү бою өз жигитин күтүп, аны кусаланып эстей берет. Сиздер ай эмнеге капалуу жана куп-куу жомогун уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.